Райымбек Матраимовдун өкүл баласы кармалды. Бишкекте үйлөр бузула баштады. Арбаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурунку орун басары Райымбек Матраимовдун жакын тарапташтарынын бири Мунарбек Сайпидинов Орусиянын Новосибирск шаарында кармалганын өзү кабарлады. Сайпидинов анын кармалышынын артында Райымбек Матраимов турат деп эсептейт. 6 августта Сайпидинов социалдык тармактарда жарыялаган видеосунда түнкү саат 2:20да Орусиянын полиция кызматкерлери кармап кетишкенин билдирген. Сайпидинов Кыргызстандын ички иштер органдарынын кызматкерлерине ишеним артпай турганын, анткени алардын арасында Райымбек Матраимов менен байланышы барлар иштейт деп эсептерин айткан. Мындан улам ОКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевке кайрылып, ишин жеке көзөмөлүнө алышын, тергөө менен толук кызматташууга, көрсөтмө берүүгө жана болгон чындыкты ачык айтууга даярдыгын белгилеген. Ал эми Кыргызстандын ички иштер министрлиги Мунарбек Сайпидинов Орусиядан кармалып 7 августта Кыргызстанга жеткирилгенин билдирди. Министрликтин маалыматына караганда, Ош облусунун Кара Суу районунда мамлекеттин карамагындагы жерлерди жеке менчикке мыйзамсыз берүү фактылары аныкталган. Мунарбек Сайпидинов Сабай айыл өкмөтүнүн жана Жер ресурстар мамлекеттик агенттигинин Кара Суу райондук филиалынын кызматкерлери 2014-жылдан ушул күнгө чейин жеке тараптар менен биргеликте мамлекетке тиешелүү жер тилкелерин жана социалдык мекемелерди мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз чыгарып ири өлчөмдөгү зыян келтиришкени айтылды. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, Мунарбек Сайпидиновго сыртынан айыбы угузулуп, камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалган. Ал Орусияда кармалып 7 августта Кыргызстанга алынып келди. Ички иштер министрлиги ал мурда да сот жообуна тартылганын, азыр башка кылмыш ишине айыпталып жатканын кошумчалады. Бишкек мэриясы Гогжардагы мыйзамсыз курулуштар буздурулуп жатканын билдирди. Бишкекте мэрия мыйзамсыз экенин айткан курулуштарды буздуруп жатканда адамдар топтолгон жерге милиция кызматкерлери тартылды. Окуя 5 августта Гогжар конушунда болду. Көп өтпөй мэриянын маалымат кызматы окуя Гогжар айылынын номер 172 контурунда болгонун, өзүн билемдик менен курулган 10дон ашык коммерциялык объект жана тосмо буздурулганын билдирди. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы Борбордогу Гогжар жаңы конушунун 172 контурунда мыйзамсыз келген курулуштарды бузуу учурунда 5 адам кармалганын билдирди. Райондук милициянын маалыматына караганда 6 августта Ахунбаев жана Достоевский көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз топ адамдар жолду мыйзамсыз тосуп алышкан. Бул факты боюнча Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин жолдорду мыйзамсыз тосуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Мындан тышкары 17 адам милицияга жеткирилип, протокол түзүлдү. Милиция жолдорду мыйзамсыз тосуу кылмыш экенин, бул үчүн 1 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы каралганын эскертти. Бул маселе боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев президент Садыр Жапаровго кайрылып, үйлөрдү бузууну убактылуу токтотуп тургонун суранды. Тургундар бул үйлөрдүн айрымдары 1990-жылдары курулганын жана алар көптөн бери жашап келишкенин айтууда. Алар алдын ала түшүндүрүлбөй эле бузуу башталганда нааразылыгын билдиришти. Натыйжада бул калк арасында терс пикирлерди жаратууда. Маселени акыйкат жана ачык чечүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жарандар жана ыйгарым укуктуу органдардын катышуусунда атайын жумушчу топ түзүү зарыл. Ошондой эле түшүндүрүү иштери аяктаганга чейин бузууну убактылуу токтотуу зарыл. Бул сунушка Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жооп берип, депутаттарды жана саясатчыларды кийлигишпөөгө чакырды. Ошол эле учурда айрым саясатчылар Жогорку Кеңештин депутаттары азыркы кырдаалды өз кызыкчылыгына пайдаланууга аракет кылып, бул курч теманын тегерегинде ой пикир айтып аткандыгын белгилейбиз. Бишкек шаарынын мэриясы мындай маанилүү процесске кийлигишпөөгө чакырат. Бул маселе кылдат, мыйзамдуу жана адам тагдырына урмат менен мамиле кылууну талап кылат. Ошондой эле Айбек Жунушалиев мыйзамсыз делип үй жайы бузулгандардын маселесин чечүү үчүн президентке сунуш берди. Мэриядан кабарлашкандай, ал сунуштарга үй жайы бузулгандарга жер участоктарын берүү, адилеттүү кезек түзүү, ипотекалык насыялоо кирет. Президент азырынча бул сунушка жооп бере элек. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Койташ окуясы боюнча ишти Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кароо демилгесин дагы бир жолу көтөрдү. Ал кыргыз бийлигине Рим статутун ратификациялоону жана ишти Гаагага өткөрүп берүү сунушун киргизгенин, бирок ага жооп болбогонун билдирди. Бул тууралуу ал Facebook'тагы баракчасына пост жазды.
Мурдагы президент катары билем. Кээде мамлекет башчынын өзүн да ар кандай себептер менен айрым жооптуу кызматкерлер адаштырып коюшу мүмкүн. Президент Жапаров айыпталуучуларды коргогон тараптын жүйөлөрүн жана далилдерин карап чыгып, адилет чечим кабыл алууга убакыт табат деп үмүт кылып турам. Анткени бул уят өкүмдүн жоопкерчилиги эми Жээнбековдо эмес, түздөн-түз анын өзүндө калат. Бишкектин 1-май райондук соту 3-июнда кой таш иши боюнча Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип, мүлкүн конфискация кылган. Анын бийлиги тушунда президенттик аппараттын башчысы болуп турган Фарид Ниязов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Равшан Жээнбеков 7 жыл 8 айга жана Ирина Карамушкина 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Фархат Байбиев 5 жыл 6 айга кесилген. Президент Садыр Жапаров коомчулукта талаш жараткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга кол койду. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы документке ылайык массалык маалымат каражаты юстиция органдарынан каттоодон өткөндөн кийин маалымат таратууга укуктуу экенин, ЖМКнын иши негиздөөчү же соттун чечими менен гана токтотулушу же убактылуу токтотулушу мүмкүн экенин билдирди. 2024-жылы март айынын башында Садыр Жапаров Кыргызстандагы 40 жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугуп, ЖМК менен конструктивдүү диалогду улантууга даяр экенин айткан. Көп өтпөй мамлекет башчынын тапшырмасы менен министрлер кабинети сунуштаган мыйзам долбоору артка кайтарылган. 2022 жылдан бери талаш талкуу жаратып келаткан долбоор артка кайтарылгандан кийин аны кайрадан иштеп чыгуу үчүн Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик медианын өкүлдөрү, эркин журналисттер жана юристтер кирген жумуш топ түзүлгөн. Ал иштеп чыккан документте интернет сайттар маалымат каражаты катары милдеттүү түрдө каттоодон өтүш керек деген талап алынып салып, редакция ыктыярдуу түрдө каттоодон өтсө болору. Маалымат каражатынын булагын сыр катары сактоо укугу каралган. Ошондой эле буга чейин ЖМКлар Юстиция министрлиги менен санариптик өнүктүрүү министрлигинен каттоодон өтүшү керектиги жазылса, жумушчу топ иштеп чыккан вариантта Юстиция министрлигинен гана каттоодон өтүү сунушталган. Бирок мыйзам долбоору 25-июнда Жогорку Кеңештен бир топ өзгөртүүлөр менен кабыл алынган. Анда өлкөдөгү бардык медиалар милдеттүү түрдө катталууга тийиш деген норма киргизилип, жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо, кайра каттоо жана каттоодон баш тартуу тартибин министрлер кабинети белгилей турганы көрсөтүлгөн. Баткен мамлекеттик университетинен 2170 студент чыгарылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин текшерүүсүнүн жыйынтыгында Баткен мамлекеттик университетинен жана анын тиешелүү түзүмдөрүнөн 2170 студент окуудан чыгарылды. Атайын кызмат билим берүү чөйрөсүндөгү коррупциялык жана башка мыйзамсыз аракеттерди аныктоо жана алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында жогорку жана адистештирилген окуу жайлардын талаптарына көңүл бурбоо жана катышуу эрежелерин бузуу фактыларын аныктаган. Буга чейин Ош шаарындагы окуу жайлардан 13295, Ысык-Көл облусундагы жогорку окуу жайлардан 941, Кыргыз улуттук университетинен 2700дөн ашуун, Исхак Разаков атындагы техникалык университеттен 153, Нарын мамлекеттик университетинен 300дөн ашуун студент окуудан чыгарылган. Жел эсептеги миңдеген студенттер сабакка катышпаган же академиялык карызы бар деп аныкталган. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эми Поликлиника медиасынын ишмердүүлүгүн 2 жол менен колдосоңуз болот. Биринчиси Patreonго жазылуу. Ай сайын аз болсо да туруктуу сумма келип турса, биз жаңы темаларды издеп ишти уланта беребиз. Ал үчүн жогорку QR код аркылуу өтүп, сизге ыңгайлуу болгон тарифти тандап алсаңыз болот. Patreon'ун шилтемеси видеонун астында да болот. Экинчиси, астыңкы QR кодду сизге ыңгайлуу болгон мобилдик капчык аркылуу сканерлеп, Поликлиникага каалаган сумманы которсоңуз болот. Эмки жумада амандашкыча сак саламат туруңуздар.